Кыргызстан ЭАЭПтин мүчөсү болгонуна быйыл 5 жылдын жүзү болду. Ошентсе да бул убакытта көзгө көрүнөрлүк пайда алып келген жок. Көптөн бери чечилбей келген көйгөйлөргө эмгек мигранттарынын абалы кирет. Чет өлкөдөгү мекендештерге шарт түзүү жагынан бийлик алсыз болуп келет. У меня вопрос. Орусиядан Кыргызстанга акча которуунун өлчөмү өзгөргөнүнө байланыштуу маселе чечилип жатабы? Же качан жөнгө салынат? ЭАЭПтеги биздин өкүлдөр бул боюнча иш алып барып жатабы? Биз акча которуунун өлчөмү тууралуу так маалыматты алышыбыз керек. Сфера переводов из России. Эл өкүлү берген суроосуна так жооп ала алган жок. Болгону бийлик өкүлдөрү тиешелүү органдарга жеткиребиз деп айтышты. Андан соң кеп нугу өзүн Кудай деп эсептеген Арстан Алайга бурулду. Кудаймын деп чыгып атат, Кудай жок деп пресс-конференция берип атат. Мунага ушуга мен айтат элем, агентство жанагы биздин муфтиятта турган өкүлдөрү тез аранын ичинде чара көрүш керек. Буга окшогон адамдарды эмне үчүн даватка тыюу салып, ушуга окшогон адамдарга бүгүнкү күнгө чейин чара көрүнбөй келатат. Арстанбек Абдылдаев буга чейин Бишкекте басма сөз жыйынын өткөрүп, өзүн Кудай деп жарыялаган. Жакында анын билдирүүлөрү боюнча расалык, улуттук, диний же аймак аралык кастыкты козутуу боюнча кылмыш иши козголду. Бүгүн да эл өкүлдөрү дин иштер боюнча мамлекеттик комиссия тезинен чара көрүшү керек деп талап коюшту. У Жээнбекова сезон закончится, он уходит. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков парламенттин жыйынында коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруунун биринчи жана экинчи этаптарында көз көрүнө мыйзам бузулган деп маалымдады. Ал ошондой эле долбоордун кемчиликтерин санап өттү. Эң негизги маселе бул коопсуздук. Президентибиз айтпады, адамдардын жеке маалыматы сакталыш керек деди. А биздин адамдардын жеке маалыматы, унаалардын жеке маалыматтын бардыгы Кытай компаниясына кетип калат атпайбы? Адамдардын жеке маалыматы Кыргыз Телекомдо болуш керек да, Кытай телефонунда болбош керек да. Момбеков төрага Дастан Жумабековго кайрылып, коопсуз шаар долбоорунун биринчи, экинчи этаптарын карап чыгышы керектигин сунуштады. Буга жооп кылган Жумабеков тийиштүү комитеттерге протоколдук тапшырмалар жөнөтүлө тургандыгын айтты. Эске салсак, коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабын ишке ашыруу боюнча тендерди кытайлык Shenzhen Sunwin Intelligent компаниясы жеңип алган.